Урматтуу Ош шаарынын тургундары жана Ош шаарындагы Манас ата кичи райондагы Салиева көчөсүнүн 8-10 үйдүн жашоочулары. Мен мына Салиева 10 үйдүн үй башчысымын. Салиева 8 көчөдө жашаган Чынтаева Жыпар деген 23 март күнү саат 14:00 чамасында мени коронавирус оорусуна катталды деп жалган маалымат менен номер 7 поликлиникага барып, неге ушул доомду карантинге албайсыңар, 40 градустан төмөн түшпөйт температурасы, скорый келип алып кетти деген жалган маалыматтарды таркатып, мына жерде жашоочулардын нар өткөн бери өткөн жашоочуларды дүрбөлөңгө алып жалган маалымат таркаткандыгы үчүн ушул жаранга бир тиешелүү органдардан чара көрүлө турган жагдайлар барбы? Мен бул боюнча Ак Бура милисияканасына кайрылып, тергөөгө арыз менен кайрылдым. Тергөөчү келип, бул арыз боюнча эми кайдыгер мамиле жасап атат. Урматтуу телевидениялар, укук коргоолор ушул иш-чараны тегиз карап бергенге бир чара көрүп бериңиздер. Мен мына тазамын, мен поликлиникадан текшерилип, мына таза деген справканы алып келип, мен мына жашоочуларга аралашып, үйгө кирип чыгып эл менен аралашып жүрөм. Мына Салиева 8-10 доомдун жашоочулары, мен ушул адамдар менен аралашып эле жүрөм. Менде эч кандай коронавирус деген чыкпады. Мен поликлиникадан текшерилип келдим. Ошого бир чара көрбөйбү. Көрбөй болбосо жазабыз. Камаш керек мунучу. Мындайларды болбошу керек. Баары 2 доомду карантин кылса эмне кылабыз, Биз иштеп атабыз жакшынакай. Иштен келип, үйгө келип, оокатыбызды, тиргилибизди кылып атабыз. Мына баардыгыбыз 8 менен 10 адамдары менен аралашып жүрөт. Ошентип паника көтөргөндө бир 2 суткага же 3 суткага камашкар керек. Колдонобуз деди го, жана ошондой көтөргөндө. Камаш керек ошондо. Камай эле жүрөсүңөр. Чынтаева Жыпар деген ошентип поликлиникага барып ушундай немелерди кылып атат. Жалган маалымат. Жалган маалыматты кылып атат. Кандай болушка мүмкүн эмес. Биз жүрөбүз ушунда. Жакшы ошо. Бир чараны көргүлө да 15 суткага камагыла. Биздин айтарыбыз ушул. Мына элдердин баары отурат. Биздин айтарыбыз салып, эшигибиз, туалетибиз эшикте, суубуз эшикте, биз кандай болуп жашайбыз ата? Жашоого эч мүмкүнчүлүк жок. Мына сүйлөсүн мыналар. Жалган маалымат таркаткан ушул жаранга чара көрүп бериңиздерди суранам. Суранабыз. Чара көрүп берсин. 2 суткага болсо ham камасын. Өзгөндө ошондой болгон үчүн кандай кылды? Медсестраны айдап жүрдү го. Буну кандай айда албайсыңар 10 доомдун алдында туруп. Продукты сатып атат, башкасын сатып атат. Ошого келет коронавирустун баары. Тукумду сатып атат, баардыгын сатып атат. Келсин ошо. Биз жакшы эле жүрөбүз. Мына турат, мына элдер. Сүйлөп кой билмейм. Ош жашоочуларыбыз бизге ушундай жалган чыгаргандарга үчүн бизге чара колдонуп бериңиздер. Биздин укугубузду тепсилеп атышат, жөндөн жалган бизге неме алып жөнөтүп атышат. Бизде бала чака бар, неберелер деген бар. Олордун немеси кандай болот акыбалы? Ошончо силерден суранып кетебиз. Бизге чара колдонуп бериңиздер. Чындыкты көрсөтүп койгула. Бул аялдын ошол оорубагандыгы чындыгы үчүн ошо поликлиникадан доктор аныктап берди. Аныктап бергенден кийин ошол тиешелүү органдар, кайсыл бир органдар чындыкты аныктап беришин суранабыз.